Саламатсыңар урматтуу достор, саламатсыңар урматтуу биздин кыргыз тилин үйрөнүп жаткан кыргыз тилин сүйүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбыз бул учурга чейин биздин алып келген маалыматтарыбызды бышыктоо сабагы болуп эсептелинет. Тагыраак айтканда, бүгүн биз сиздерге көбүрөөк суроо менен кайрылабыз, а сиздер сүрөттөрдөн ошол нерселерди табуу аркылуу өзүңүздөрдүн кыргыз тилин үйрөнүп жаткан билимиңиздерди сынап алсаңыздар болот. Мисалы, бөлмөдө жаздык барбы? Бөлмөдө жаздык бар. Жаздык дегенибиз бул подушка. Ал мына. Бөлмөдө шам чырак барбы? Бөлмөдө шам чырак бар. Шам чырак дегенибиз бул люстра. Бөлмөдө үстөл барбы? Бөлмөдө үстөл бар. Үстөл дегенибиз бул стол. Бөлмөдө мамалак барбы? Бөлмөдө мамалак бар. Мамалак дегенибиз бул аюунун баласы. Медведь, Бөлмөдө керебет барбы? Бөлмөдө керебет бар. Керебет дегенибиз бул кровать. Мынакей ал. Демек, мына ушул 5 суроонун баарын туура тапкан болсоңуз, анда сиз кыргыз тилин эң мыкты үйрөнүп жатасыз. Келиңиз анда кийинки суроого өтөлү. Бул жаныбарлар жөнүндө болмокчу. Сүрөттө маймыл барбы? Сүрөттө маймыл бар. Сүрөттө түлкү барбы? Сүрөттө түлкү бар. Сүрөттө жылан барбы? Сүрөттө жылан бар. Сүрөттө илбирс барбы? Сүрөттө илбирс бар. Сүрөттө бугу барбы? Сүрөттө бугу бар. Сүрөттө аюу барбы? Сүрөттө аюу бар. Эгерде мына ушул 6 суроонун баарына туура жооп берген болсоңуздар, анда сиздер жаныбарлар дүйнөсүн же болбосо кыргыз тилиндеги жаныбарларга тиешелүү түшүнүктөрдү, аталыштарды эң мыкты өздөштүрүпсүздөр. Сиздерди куттуктайбыз. Ал эми мөмө жемиштер жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Сүрөттө анар барбы? Сүрөттө анар бар. Сүрөттө жүзүм барбы? Сүрөттө жүзүм бар. Ушул жерде бир кошумча маалымат катарында айтып кете турган болсок, бул ак жүзүм, бул кара жүзүм деп коет. Бизде, кыргыздарда бул ак жүзүм, бул кара жүзүм деп айтышат. Сүрөттө алмурут барбы? Сүрөттө алмурут бар. Сүрөттө кулпунай барбы? Сүрөттө кулпунай бар, бул клубника. Сүрөттө алма барбы? Алма это яблоко, Сүрөттө алма бар. Сүрөттө шабдаалы барбы? Персик. Сүрөттө шабдаалы бар. Эгерде бул суроолорго туура жооп берген болсоңуз, анда сиз дагы мөмө жемиштерге тиешелүү болгон сабагыбызды мыкты өздөштүргөн болуп эсептелинесиз. Дагы бул сүрөттө эмнелер бар? Алар жөнүндө маалымат бере кетели. Мисалы, бул сүрөттө банан бар, лимон, ананас, дарбыз бар. Көрдүңүздөр. Келиңиздер, эми ресторандын ичи жөнүндө сүйлөшөбүз. Сүрөттө сүрөт барбы? Сүрөт бул картина, Сүрөттө сүрөт бар, ал мына бул жерде турат. Мына бул картина. Сүрөттө парда барбы? Парда бул занавеска. Мынакей. Сүрөттө занавескалар, пардалар бар. Сүрөттө отургуч барбы? Мынакей булар отургучтар. Сүрөттө адам барбы? Сүрөттө адам жок. Бул жерде эч бир адам көрүнбөйт. Булар адамдар, бирок булар тирүү эмес, булар сүрөт, картина. Жандуу адам бул жерде жок. Сүрөттө кардар барбы? Кардар дегенибиз бул клиент. Сүрөттө кардар жок. Сүрөттө терезе барбы? Сүрөттө терезе бар, акна. Сүрөттө шип барбы?
Бул сүрөттө шип бар. Шип дегенибиз мына бул потолок. Потолоктун кыргызчасы шип. Урматтуу кыргыз тилин үйрөнүп жаткан достор, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Биздин YouTube баракчага катталыңыздар, суроолоруңуздар болсо WhatsApp тиркемеси аркылуу 0779 74 86 90 кыска номерине кайрылыңыздар, билдирүү калтырыңыздар. Ал эми кезектеги 17-чи сабагыбызда биз сиздер менен бирге кызыгуу деген темада сүйлөшөбүз. Бул хобби. Сиздин кандай хоббилериңиз бар? Мунун баары биздин кийинки сабагыбызда. Ал сабакка чейин, ал сабактан көрүшкөнчө, жолукканча сак саламат туруңуздар, аман болуңуздар, көрүшкөнчө.